Assalamu alaikum. Zahmet Taqsir, ben жақында Құдай бұйырса, мына ушул Нурлы Тақсир айтқан аялдар жөнінде бір мәселе жазырайын деп атам. Пайғамбарымыз айтты, ахсанухум хулуқан, силердин ең жақшыларыңар құлық мүнөзү жақшы, ва алтафахум би ахлихи, үй бүлөсүгө жақшы мамиле кылгандар жақшы. Мен дайым айтам, урматтуу мусулман бирдиган, көчөдө жүргөндө шейхсиң, элдин баары сага тамшанат. Карасаң дейт, шундай бир момпойгон бир жақшы үйгө келгенден кийин мамилебиз кандай болуп атат, урматтуу мусулман бирдиган. Аялдарга мамилебиз кандай? Пайгамбарыбыз айтты, ва алтафахум би ахлихи, үй бүлөсүнө жумшак мамиле кылгандар. Бала чакабызга кандай мамиле кылып атабыз? Аялыбызга кандай мамиле кылып атабыз? Көчөдө ассаламу алейкум, ва алейкум салам, 5 убакыт намазда, жамаатта, шейхсиң, таксырсың, үйгө келсең кыйкырасың, астагфирулла, айткан сөзүң жүрөгүңдү титиретет. Аялдарга бир тамак алып келгенде, алхамдулилла, машаалла, Алла, кампир Куда берген да сени мага, Куда берген, тамагыңды кара деп аялды мактаганга жарабайбыз. Кыйкырабыз, көчөдө эле шейхбиз. Мен айтайын, урматтуу мусулман бирдиган, көзүңдү ач. Сени көчөдө жүргөндө кандай адам экениңди элдер билбейт. Сенин кандай адам экениңди аялыңдан жакшыраак билген адам жок. Эгер сени аялың шейх десе, шейхсиң, урматтуу жамаат. Аялыңдан барып сурасак, бул кандай адам десе, аялың өрт десе, өртсүң, көт десе, көтсүң, урматтуу жамаат. Ушуну эстен чыгарба.